Şimdi arqarağı. Kichkina Mına bizden aksakaldarımız da geldi. Sizlerge çoğun razıçılığımızı bildiremiz. Mına aksakaldar geldi dep aksakaldarda oturganımızdagı bir adamdın, oşo ayıldın çoğun mına ынтымакчылыкты bildirem. Men el aralap жүрөбүz, кээ бир жерде аксакалдар сүйлөсө, siz туруп туруңчу дейт. Ondayga barbaylar. Mına aksakaldar бар экен, mına алдыбызга келди. Бүт барын аксакалдар чечет. Ошондой биз тартипте болушубуз керек Баткен областындачы. Урматтуу аксакалдар, азыр мен элдер менен сүйлөшүп атам эле. Мен өткөндө жолуп кеттик, губернатордун ооба келдик. Мына сиздер дагы азыр келип отуруп калдыңыздар. Ошон үчүн урматтуу эле келин. Мен айтар сөзүм, дийлек элде эч качан бүгүн мындай эмнеге болуп кетти? Мындай жол тосту Лейлек району бир жака каршы чыкты дегенди мен ушул мамлекетти көргөндө иштеп жүрөм. Ошону менен бирге мына Баткенде бир канча жылдан бери иштедим. Бир да уган элем. Мына биринчи жолу болуп атат. Лейлекте мындай көрүнүш болгон эмес. Элдер тосуп, жолду тосупчу. Болгон эмес. Значит, проблема бар. Отуруңуздар. Значит, проблема бар. Проблеманы азыр чечебиз. Мындай нерселерге биз бөгөт коебуз. Мындай жолдор тосулбаш керек. Ошон үчүн урматтуу элим, мен сиздерге айтканым, мына аксакалдар дагы азыр келип калды, ага чейин дагы урматтуу аксакалдар сүйлөп аттым эле. Биринчи кезекте мен айттым. Кандай талабыңыздар бар? Мына барыбыз Баткен областынын жетекчилери ошол ким? Прокурор чечеби маселени? Прокурор келди. Милиция чечеби? Милиция келди. БКМ чечеби? БКМ келди. Ошолорду мен атайып кошола келдим. Туруп туруңуздар мен. Азыр мен макулдашып көрөйүн. Же болсо туруп туруңуздар. Мындай кылып көрөйүн деп туруп мен сиздерден туруптум деп звонок этип, суранып, мындай болуп атат, мынтип атат, мынтип чечип кой дегеним, бул туура эмес. Убакыт талабыз. Бул туура эмес чечим. Ошон үчүн мен ушул элдер дагы сиздер менен биргеликте мына жакшы маанай менен келди азыр. Маселе болсо чечели, сүйлөшөлү эл менен депчи. Ошондуктан урматтуу элим, биринчиден мен сиздерден жетекчи катары эгер сыйласаңыздар, мен сиздерден суранып кетемин. Маселенин баарын азыр чечебиз. Мен ачык эле айтамын. Эгер айтып коет, бизде ким командир же жетекчи элдин оюн максатын билиш керек. Эгер жетекчи элдин оюн максатын билбесе,